Assalamu alaikum Murtuğanlar. Bugün 8 iyun. Жетегиз району. Биздин жүзүмдөр мына ушул тартипте өсүп атат. 3 күндөн бери бизде катуу тынбай жамгыр жаады. Ушул гүлдөр алдында. Ушул жамгырдын бизге көп деле пайдасы жок. Мына буюрса 1-2 күндө гүлдөйүн деп калды. Гүлдөрүн кандай билебиз? Себеби гүлдөр алдында мына гүл баштыкчалардын баштары күрөң болуп калат. Бул калпачоктору, анан буларды түртүп таштап, анан гүл ачылат. Мына ушул маалда биз пасынкаларды бир сейре карайбыз. Мына мындай мурутчалар болсо кесип алып таштайбыз. Колтуктан чыккан пасынкаларды да алабыз. Гүлгө чейинкилерди карайбыз. Эсилчөө аябай коюу болсо, жалбырактардын баарын алып салабыз. Мындай пасынканыкын. Эгер өтө коюу эмес болсо, анда бирден жалбырак калтырып койсок болот. Буларды алып салдык. Ана эме гүл бүчүрүнүн үстүнкүлөрүн 2ден жалбырак кылып, бир шипка кылып салабыз. Мына көрдүңүздөр, 1-2 жалбырак. Пасынка дегенибиз, паснак дегенибиз бул негизги жалбырактын колтугунан чыккан кошумча бүчүрлөр. Мына 2 жалбырак калтырып койдук. Бул чоңойот да, 3 жалбырак буюрса, бул жүзүмдүн мөмөсүн чоңойтконго жакшы жардам берет. Андан кийин сабактарды зымдарга байлашыбыз керек. Жана мындай болгон мурутчаларды бир аз дүмүрчөк калтырып кесип таштайбыз. Мындай кылып. Так, да бир сейре баарын карап чыгышыбыз керек. Мына бул жерде заглушение бар экен. Алып салабыз. Так, бир жерде да алып салабыз. Мына бир жерде да алып салабыз. Буларды байлайбыз. Мына азыр ар бир шакта 2ден жүзүмдүн бүчүрлөрү бар, жүзүмдүн гүлдөрү. Буларды биз жүзүм байлаган кезде нормировка кылабыз, бирок азыр эмес. Себеби булар чаңдашса кандай болот, ошого жараша кылабыз. Анан буюрса бүгүн кечинде 10 литр сууга 10-15 грамм кошуп, бор менен обработка кылабыз. Жана ошого эле агрессион деген биостимуляторду кошобуз. Андан 20-25 грамм кошсок болот. Мына ушундай. Анан урматтуу бир туугандар, биздин каналга катталып койсоңуздар, себеби көрүүчүлөрдүн 98% катталбай көрүп атасыздар. Бизден сураныч, каналга катталып коюңуздар. Анан ушундай жүзүмдөрдү формировкалаганда ар бир сортко өзүнчө ылайык формировкалайбыз да. Мисалы үчүн Юлия менен Преображение азыркыдай эле болот. Карайбыз. Ал эми монарх сорту былтыр мен нормировкалаганда гүл бүчүрлөрүн таштап ийген да. Анан муну толук гүлдөп, мөмөлөрү
бурчактай болуп калган кезде анан общий полностью наримовка кылабыз. Мына көрүп турасыздар. Мына этегинен бери бул эч кандай наримовка болгон эмес. Эчтекесине тие элекпиз. Ошол эле мезгилде биякта караңыздар. Булардын баары ачылып наримовкаланган. Мына монархка тийбейбиз. Андан кийин Казанова. Муну да учурлордун баарын наримовкалаганбыз. Бияк болсо аватар. Аватарга да тийген жерибиз жок. Кандай өссө ошондой өсүп атат. Бул аватар сабактары жооноюп семирип кеткенге аябай ылайыктуу сортта. Мына көрүңүздөр. Мына жүзүмдүн гүлчөлөрү пайда болуп калган. Мына бул аватар. Мына ушундай. Мына урматтуу бир туугандар, дагы силерге көрсөтө турган нерсе. Могул Казанова сорту. Бул ошол көрдүңүздөрбү? Бир баш, эки баш болуп чыкканда, муну сөзсүз түрдө бир жагын, слабыйраак жагын алып салышыбыз керек. Мына көрдүңүздөрбү? Тиякта эки гүл бүчүрү бар экен. Биягын бул жерден алып салабыз. Мына ушундай кылып. Анан жакшылап карайбыз. Буларды азыр байлайбыз мындай кылып. Ушуну обязательно карашыбыз керек. Мына көрдүңүздөрбү? Эки баш болуп кеткен. Бир жагын алып салабыз. Муруттарын алабыз. Кичинеден дүмүрчөк калтырабыз. Бул монарх сорт экен, буга тийбейбиз. Мына жалбырактарды алдык. Мына бул жерде эки гүл турат. Мунун астындагы жана ушу гүлдүн капталдарындагы баардык мурутчаларды жана колтуктан чыккан жалбырактарды алабыз. Себеби бул жалбырак тамырга иштейт, гүл мөмөгө иштебейт да. Мөмөгө момундан өйдөкүлөр иштейт. Буларды болсо колуктан чыккандарды экиден жалбырак калтырып, учун алып таштайбыз. Мындай мурутчаларды обязательно алабыз. Айрыкча бул гүл бүчүрүнөн чыккан мурутчаларды. Көрүп атасыздар, бул жерде гүл бүчүрү бар. Астында гүл бүчүрү бар. Муну толук эле алып салалы. Так, бияк уже аватар. Аватарга көп тийбей эле койгонубуз жакшы. Себеби канчалык тийсек, бул ошончолук жырыбайт этип кетет. Быйыл түшүмүн көрөбүз. Андан кийин анан байкайбыз. Түшүмүнө жараша иш кылабыз. Мына болсо Аркадия. Буларды азыр байлайбыз. Анан бир сыйра карайбыз. Мына гүл бүчүрү эки сабакчасы, бирөө бул, экинчиси бул. Ошондон өйдөкүлөрдү экиден жалбырак калтырып, учун алып алабыз. Так. Андай